Мына Бақтыбек Кемелбекович қанша қаражат салып жатат. Бұяқта мына Достан Артысбекович айтып жатат, өте оор күн деп. Бір кишине оорураак болуп атат. Ошо денсаулык жакшыбы? Областной команда арасында ойын өтті, область арасында. Эми Ош командасы көчө полуфиналда таласмен ойногондо аябай эле жакшы ойынды көргөзгөн. Биз дагы ошо финалга чыгып, Кудай буйрса, Ош менен ошондой эле кооптуу болот да, аябай эле эми. Бунда слабый балдар жок, бүт баары белгилүү балдар Ош командасында деле. Жакшы ойын болду. Ошо ийгилик биз тарапта болуптур. Буйрса. Мына эсепте жеңишке жетебиз деген ишеним барбы? Эми Ош менен Сенбек жакшысыңбы? Рустам, ким артта ким? Артта канча эки жакка чыгып бергиле, сураныш бар. Бир-бирдеги атыбыз күчү жетпей койду, такыр эле. Бир-бирден атсадык. Күчтүү экен, аттарды, балдарды жакшы тандашыптыр, күчтүү экен, утушту. Ассалам алейкум. Сыйлык кут болсун, жеңиш дагы кут болсун. Ассалам алейкум. Бүгүн биз финалда ойнодук Ош менен. Чынын айтканда биз мондай чоң эсеп менен утабыз деген биздин балдарда жалпы ушу чүй элинде деле мындай эме жок болчу, анткени биздин аттар кичине слабыйраак болуп аткан. Эми Достуктун азыркы Ош областынын аттарына караганда, Ош областы көчө мурда эми Талас областы менен ойноп, ушу эми Таластын командасын ушу 1-0 эсебинде утуп алган да. Биз ошондон менен аябай систенип, эми бизде тажрыйбалуу көп оюнчулар бар. Көптөн бери ойноп келген ушу оюнчулардын да тажрыйбасы болуп кетти бул жерде. Эми бул көкбөрү аябай кызык канга сиңген менен эми бул жерде оору, травма, анча-мынча сынык болуп кетсе да балдар ойнойт, бирок оюндан кийин ушу ооруганын айтышат. Эми оюн башында эми бизде ушу тактика ушундай болчу, бошобой катуу ойнойлу аракет кылалы деп. Ошого жараша болду, ошо балдардын көп тажрыйбасы менен көп оюнчулар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жумагулов Достан Бул оюн эми бирөө утат, бирөө утулат да. Балдар бардыгы эле ойнойт болот, бирдей эле ойноду. Жогорку Кеңештин депутаты Райымкулов Күчтүүсү утат. Бизге кичине спорттун улуттук аттарыбыз ортон аттар слабый болуп калды деп ойлойм да. Анан оюн аябай курс жүрдү да. Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын биринчи вице-президенти Бегалиев Талас Кубанычбекович, Каршылашуулар эми сборунда ойногон 3-4 бала бар да. Конечно, ошого дайым болуп, ошого сак болуп ойнодук да. Ошон үчүн курс жүрдү деп ойлойм. Сокулук районунун акими Айтибаев Курманбек Мынчалык болот деп ойлогом эмес, бир ортодо бир 2-3 же 5-2 5-4 ушундай айырма менен болот деп ойлоп чыкканбыз. Анан бул спорт аттар жакшы, балдар да дайын күчтүү экенбиз, балдар дагы. Ушул көчмөндөр оюндардын жүрөгү негизги оюну болду. Ошо менен анан бүгүнгө акырындап таркалап болуш керек. Оюн Бар келип атат. болуп аткан токтоп албайт. Биз Камчаткага жеттик деп. Бир көрөндөн да болбойт. Андан тышкары мынакей 30-да